Азамат Салатбекович, чынында колдойбуз. Бул түндүк программасында атайымна система история болезни деген бар. Туурабы? Же ошол нерсени киргизесиздерби же кандай? Бүгүнкү күндө абалы кандай? Качан ишке ашат? Ушул нерсе ишке ашып калса, багы врачтардын да жоопкерчилиги бир топ күчөмөк да, мисалы, кандай препарат жазып атат, кандай диагноз коюп атат. Туурабы? Туура айтасыз, бул система вообще история болезнени бүт биринчи прививкадан баштап леченияга чейин, амбулаторный лечение же анализдердин баарын ошонун баарын киргизебиз. Мындай биринчи Министерство здравоохранения менен иштеп чыгышыбыз керек. Азыр уже жумушка алып иштеп баштадык. Буюрса канча убакыттын ичинде бул нерсе ишке ашат? Биз биринчи тестовый кылып бир больница менен иштеп чыгабыз. Анан кийин тести положительный болуп чыкса, аны бу деген коом талкууга чыгарып, одобрение алып, анан кийин масштабировать этип башка больницаларга өткөрө алабыз. Бул проект буюрса разработка болуп атат, Болуп атат, уже ишке алганбыз, иштеп баштадык. Анан кийин өзүңүзгө маалым болгондой электронный база данных бар. Минздравда, ДЛОдо, департамент лекарственного отделде, лекарственное отслеживание боюнчачы. Маалыматыңыз барбы бул боюнча? Бизде проектта бар, бирок технический задание биз ала элекпиз да. Аны деген технический задание биринчи лекарственный департаменттен алып, ошону изилдеп туруп, анан кийин заключение бере алабыз. Бирок бизде жумушта бар көргөн проекти. Бул проект ишке ашса, азыр бүгүнкү күндө экинчи этабында турат. Бул Турция өлкөсүнөн алып келген атайын программа. Сизге маалымат ретинде айтып коеюн. Электронный база данных, лекарственных отслеживания и медицинские изделия деген атайын программа бар. Ушул боюнча да өзүңүз көзөмөлүңүзгө алсаңыз, бул сунуш ретинде өзүңүзгө кабыл алып койсоңуз. Кабыл алдым. Рахмат.